Ат адамдын канаты деп бекеринен айтылган эмес. Ал адам баласы тарабынан колго үйрөтүлгөн биринчи жаныбарлардын бири болуп саналат жана бүгүн адамдын канаттарынын мелдеши өтмөкчү. Мекеним ederim Iyik sığanıp sezemin Tübölük saktaybiz Düşürböy büyük çelegin Кыргыз элинин өткөн турмушунда тулпар аттардын мааниси чоң болгондугун таанууга болбойт. Кыргыздын байыркы дастан, уламыш санжыра эпосторундагы баатырларынын өмүрү алардын минген тулпарлары менен тыгыз байланыштуу болгону бизге жакшы белгилүү. Kırgızistan'ım Bilemin bir özüngde ırız bakım Özünsüz atbaytanım Эмесе 1998-жылда ат спорт боюнча Кыргызстан, Казакстан, Өзбекистан өлкөлөрдүн күчү менен Борбордук Азия лигасы ачылган. Ошондон баштап тарта ат спорт боюнча чемпионат өткөрүлө баштаган. Жана ушул жылдык мелдешти биз албетте өткөрө алган жокпуз. Чемпионат ат үстүндө жүрүүнүн 2 түрү боюнча болду. Анын бири конкур. Мында аттар ар кандай тоскоолдуктардан өтүү жөндөкүн көрсөтүштү. Ал эми таймаштын экинчи түрү жорголоодо саяпкерлер атка отуруу өнөрлөрү менен мактанышышты. Мелдеш ат спортун жайылтуу өлкөнүн курама командасын толуктоо үчүн күчтүү спортчуларды аныктоо максатын көздөйт. Негизинен атты 7 жашына чейин үйрөтүп, андан кийин гана спорттук мелдештерге кое берсе болот. Ал эми бул спорттук мектепке жашы 20га келип калган жылкылар чемпионаттарга катышып келет. Картаң болгонуна карабастан жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп жаткандардын саны көп. Бул жагымдуу жаныбарды кантип ат спортуна даярдаш керек? Ат спортуна бул жаныбарды төрөлгөндөн баштап даярдаш керек. Аны деген башында препятствиялардан секиртип, аны даярдап, жана аны көп чуркатыш керек. Сени жагымдуу кылыш үчүн ага көңүл буруш керек, адамга көңүл бургандай эле. Ачык чемпиондукка Казакстан, Өзбекистан жана Кыргыз өлкөсүнөн 30дан ашуун спортчу катышкан. Жыйынтыгында ат спортунун конкур түрүндө Өзбекистан өлкөсү кубокко ээ болушушту. Мелдеш аталган спорт түрүн жайылтуу жана улуттук курамдан катарын толуктай турган спортчуларды иргеп чыгуу максатында уюштурулган. Жана алдыңкы орунга озуп чыккандар жакында өтүүчү республикалык мелдешке катышууга жолдомо алышат. Андан ары болсо дүйнөлүк биринчиликте өнөрлөрүн көргөзүп, өлкөнүн намысын коргой алышат. Kırgızistan'ım